Келдіби? Президент болом деп атабы? Анда өзінің чөтке программасын көрсөтсүн. Жетимдоо асылып қалбай, Комтөрдү унутуп коюпту. Илгери Кытайдан келген мигранттын баласы бул деген, мигрант боп Кытайдан качып келген качкындын баласы келип алып, бизде Кыргызстанда каяка тыккысы бар? Кытайга бизде кул кылган атабы? Өзүнүн программасын көрсөтсүн. Эмне кылган атат? Кыргызстанда кандай бул кризистен чыгарып кетет? Эмне үчүн жанагы байларды, жана канча Кыргызстанда 150-200 киши бар бай, урдаган, жалаң уурчулук менен, коррупция менен байыгандар бар. Ошолордун баарын бүт шөттөрдү арестовать этсин. Ошолордун баарын, акчалардын баарын кайтартып келсин. Рай миллион акчасын кайрап келсин Кыргызстанда. Ошо менен биз Карыстандан кутулабыз Кытайдын. Ошо менен биздagi экономикасы көтөрүлөт. Айлыктарды көтөртүш керек. Программасы жок, иштете албайбы? Кетсин анда. Президентке барбай эле койсун бул деген. Мындай афера века токтотсун. Жетимтоо деген силерге эскертип кетейин. Дүйнө жүзүн боюнча, ушу планета, биздин планета боюнча экинчи орунда турат экен запас боюнча. Бирок запастын аркасында экосистемабыз турат. Буга деген азыркы шартта, азыркы келген булар деген мыйзамсыз келген. Иштете албайт. Жолотпойбуз. Жетимтоонун деген узундугу, бул деген хребет 120 километр экен. Бийиктиги болсо почти 5000 метр экен. Көрдүңөрбү? Эми ошо нарындык элдерге мен айтаар элем. Нарындык элим, менин жердештерим, ошо жакта жашаган айтып кеткен айылдагылар, тегеретегилердин баарын. Силер деген ошо жетимтоо деген илгери эле союз кестеле бул билинип, алыкталып, геология разведочный иштер жүргүзүлүп, ошо картада бар, жетим деп. Ошо жерде мондай запас рудника бар примерно, анын баары изилденип бүткөн. Анын баары ага тийген эмес союз кесте. Анткени ал жерде экосистема бузулат деп, ал жаратылыш бузулуп калат деп, ага тийген эмес союз кесте. Эмне үчүн азыр бул Садыр Жапаров мыйзамсыз түрмөдөн чыгып алып, мыйзамды бускан боюнча чемпион. Ал жөнүндө жагы эмне мыйзамдарды бузуп, элдеги эмнеге алдаган, теге акталып кеттим деп алдаганы боюнча, муну боюнча жакшынакай жанагы депутат Канабек Иманалиев сонун айтып берди анын баарын. Аны мен ссылка кылып койгон видеого көрсөңөр болот, анын сөздөрүн угуп. Мен да канча айтып кеткем, эмне мыйзамдарды бузду деп. Эми ал мен кайталабайын, бүгүнкү сөзүм. Айланайын ошо жерде жашагандар. Ошо жетимтоого тийдирбегилечи. Тийбеш керек ал жерде. Азыркы бул бир мыйзамсыз, бир билинбеген, бир булар легитимсиз адамдар буга неге асылып атат биздин жетимтоого, нарындын тообузга я? Эмнеге асылып атат? Бу Садыр Жапаров деген калп эле Комтөрдө кыйкырып жүрүп, эми келип биздин нарынды тоого асылып атабы? Жетимтоону билесиңерби? Бакиевдин убагында деген Максим Бакиев аны 300 сомго эле сатып алган лицензияны. Аны болсо 20%-ын Бакиевтерге калтырып, анан 80%-ын болсо теги Кытайга сатып ийген. Канча миллион долларга саткан, эч ким билбейт аны. 80% уставной капитал деп мен ал жөнүндө да видео айтып бергем. Аны кызыксаңар, аны да ссылка кылып коем. Эми ошо Фу Пен деген кытайлык инвестор Урумчиге чыгара даярдап, ошо теги темирди обработка кылган завод куруп коюптур. Күтүп атат ал. Анан бул Садырдын программасында калп эле бул ушу жетимтоону, ушуну өзүбүз разработка кылабыз, мамлекет өзүбүз кылабыз, бир тыйын эметпей, бир жака эч жака чыгарбайды, бул калп. Азыр мамлекетте бир тыйын жок, сокур тыйын жок. Бюджетте жыртык, дыра деп коет. Россиядан 20 миллион доллар алды. Айлык төлөй албай. Кайра арыз кабатты Россияга жалдырап атып. Газды го теге түшүрбөй койду. Баасы кымбат бойдон такыр. Газды болсо билесиңер. Кыргыз газды бир эле сомго сатып ийгенбиз, билесиңерби? Эми ошо мамлекетте бир тыйын жок келип алып, ошо биз өзүнчө бир государственный бир компания ачабыз, анан инвесторлорду алып келебиз деп атат. Көрдүңөрбү? Инвестор алып келебиз деп атат. Инвестор ким келет? Кытай келет кайра. Ким келмегиле?
күтіп аткан Кытай келет. Түшүнүп атасыңарбы? Ал жердин экосистемасын бузулсак, биз өзүбүзгө зыян болот. Тегеректе жашаганым бар. Ал жерде билесиңерби? Бугу Марал заповедник бар. Ал жерде нарын суу бар. Нарын суунун башталышы ошол жерден башталып атат. Бүт Орто Азиянын баарын өтүп барып, тетяктан барып тиги Сырдария, Мурдария болуп тиги Аральский тетякка чейин агып кеткен нарын суунун башталышы ал деген. Бир жагына Кумтөр бизди тиги уулантып атса, тиги хвостохранилищелер канча калдыктары келип атат. Нарын жака, нарын сууга. Эми ушу жетим тоо калдыбы? А жетим тоону булар деген ой эле кесип чоңкур казат. Стройка чоң бир үйдү деген имаратты салганда, көп кабаттуу үй салганда тим эле чоңкур болуп казат да, ал үйгө эле болуп атпайбы? А элестеткиле, рудникте жанагы темирге жеткенге канча километр ылдый кашыш керек аны, ылдый. Канча километрдей ылдый кашыш керек. Ылдый кылып оюп атып, ошакта жерге де бүт элдин баары ошакта айылдыгар менен, үйлөрүңөр менен оюлуп жок болуп кетпегиле. Алар деген темирдин баарын ээлеп алып, алтын тапса алтынын ээлеп алып, жестаса жесин, күмүшүн, темирин ээлеп алар кытайлыктар алып кете берет, машиналеп, жүктөп, чыгарып кете берет. Калдыктарды жанагы, мусорлардын баарын, аткоттордун, таштардын, топурактардын, кереги жокторун, анын баарын калтырып кетет аяка. Анан оюлган килтеген, моундай воронка деген оюлган жер калат. Анан ошо жолдун тегеретесинде ошо теги Ленин, Калин, кеңештин баары отуруп жалдарап карап отуруп берели анда. Ыртыстан дүңкүлөт болуп өтүп, ат башынын көчөсү менен Кыртайга ташып кетип аткан күнүгө жолго чыгып, машина санап коюп отуруп берели карап, жалдарап коюп. Өткөн машиналар 500 машина өттү бүгүн 1000 машина өттү коюп. Санап отуруп бересиңерби? Силер биздин байлыкты, биздин экологиябызды бусуп, талкалап, экосистеманы бусуп атканда. Малыңар каяка барып, каяка жайлайсыңар? Жайыт деген бул жок болбойбу силерге? Каяк эмнеге биз ошону карап, ошого макул болуп атабыз? Буларга жетим тоону бербейбиз. Бербегиле. Жетим тоо жетим эмес. Нарындыктар, төшүңөр менен туруп бергиле. Бербегиле, өткөрбөгүлө. Эч кимди жолотпогула. Келдиби? Президент болом деп атабы? Анда өзүнүн чөткү программасын көрсөтсүн. Жетим тоо асылып калбай, Кумтөрдү унутуп коюп. Илгери Кытайдан келген мигранттын баласы бул деген, мигрант болуп Кытайдан качып келген качкындын баласы келип алып, бизде Кыргызстанда каяка тыккысы бар? Кытайга бизде кул кылган атабы? Өзүнүн программасын көрсөтсүн. Эмне кылган атат? Кыргызстанда кандай бул кризистен чыгарып кетет? Эмне үчүн жанагы байларды, жана канча Кыргызстанда 150-200 киши бар бай, урдаган, жалаң уурчулук менен, коррупция менен байыгандар бар. Ошолордун баарын бүт счетторду арестовать етсин. Ошолордун баарын, акчалардын баарын кайтартып келсин. Рай миллион акчасын кайрап келсин Кыргызстанда. Ошо менен биз Карыстандан кутулабыз Кытайдын. Ошо менен биз дагы экономикабыз көтөрүлөт. Айлыктарды көтөртүш керек. Программасы жок, иштете албайбы? Кетсин анда. Президентке барбай эле койсун бул деген. Мындай афера века токтотсун. Жетим тоо деген силерге эскертип кетейин. Дүйнө жүзүн боюнча, ушу планета, биздин планета боюнча экинчи орунда турат экен запас боюнча. Бирок запастын аркасында экосистемабыз турат. Буга деген азыркы шартта, азыркы келген булар деген мыйзамсыз келген. Иштете албайт. Жолотпойбуз.